Туғандар, амансыздарбы? Денсаулықтарыңыздар жақшыбы? Қытайдың Гуанчжоу шаарынан чоң салам. Эми бір қандай бір қараңғы жерде жүреді десеңіздер, детский деп атабыз ғой уже. Детский менен иштеп атабыз. Азыр бүгін бір детскийдің ең жақсы качество, ең жақсы сапаттуу саткан жерин таап келдим сіздерге. Ушундай жерде экен. Муну эми араң таптык го кыскасы. Бұл жақта бір этаж полный здание. Bir фирмаға қарайды ғой. Ушу жерде тигилет, ушу жерде упаковка кылып жөнөтүлөт. Мурдагы видеолорубузда арзандарын көргөзгөн элек. Жанакы анча-мынча басына карабайт элем. Мурдагы видеолорубузда эң арзандарын көргөзүп бердик го сиздергечи. 40 сомдон деле нерселерди чыгарып бердик да. Анан мунусунда эми биз дагы уят болбойбуз буларды жөнөтсөкчү, азыр эмелерин көрүп чыктык да кирипчи. Анча-мынча басына карабайт элем, мен мындай качественный эмесини сапаттуусун алат элем дегендер ушул видеонун аягына чейин көрүп туруңуздар. Кыргызстанга жетиш баасы менен канча болот? Бүт баарын айтып бермөкчүбүз. Кеттиган ичини бир-бир көрүп чыгайлы. Буяк полный эме ушул здание ушуларга карайт. Азыр 4-этажда турабыз өзүбүз. Эми сиздер менен бир-бир эмени азыр бияктан уже биздин шериктерибиз сүйлөшүлүп, уже товарларды алып атабыз азыр. Сиздерге бир-бир көргөзүп коелу деп чыктык атайын. Мына. Бүт бар го. Жетский мындай эмелерден бери. Муну айтып атабыз го туугандар. Бул арзан эмес. Мындай башында эле айтып коелу. Может, Кыргызстанга салыштырмалуу по-любому арзан болот бирокчу. Бирок мурдагы видеолорубуздай арзан эмес. Өтө бирок эмеси сапат бар. Сапатка жооп беребиз да. Биз мындай жөнөтө турган болсок биз дагы. Мындай коркпой жөнөтөбүз дегендей го. Мына. Булар джинсылар экен. Кыскасы, бул бир этаж полный склад да, короче. Азыр шоурумга киребиз, ал жактан жакшы көрүп турсуздар. Бааларын азыр жаздыртып даярдап койгонбуз. Жакшы бааларын дагы Кыргызстанга жетиши менен канча болот примерно аларын дагы көрүп беребиз сиздерге. Кыскасы, заказ кылган товарларыңыздар ушундай упаковка болуп кетет го. Мына. Подростковыйлар экен. Эми буларда качество действительно бар экен. Анан бир эмени байкап калдык да. Базарларынан деле ушундай детский саткан магазиндерге көп киребиз го өзү. Ушуларга кирсең, мына биякта көрүп койсак болот. Жаш балдарды ойнотуп коет экен атайынчы. Балдарын алып келип ушул жерде ойной бергиле деп койду окшойт. Барсак, детский саткан жерлерде бүт эле жаш балдар ойноп, великтеп, наркы кылып жүрүшөт да. Ушундай го. Могу экөө планшет ойноп отурат. Кандайсыңар? Неха? Кеттик анда. Эмени азыр кирели дагы шоурумду көргөзөлү сиздерге. Мына. Бул жакта биздин шериктерибиз алып отурат, буяк хозяйны. Эми бааларыны тааныштырып баштай берели да. Жана айтканыбыздай эле буларда эми качество деген. Мына жакынырактан тартып койсом болот. Качество дегенчи эми бул гарантия го. 14 юань. 14 юань экен ушулар. Мына. Размерлери менен бүт бар. Размерлери толук. Канча количество десеңиздер бар. Мына. 14 юань. Бул 150 сомдой болот. Жетишине бир каргосуна 10 сом отурган болсо 160 сомдун тегерегинде Кыргызстанга жетип барат деген сөз. 12ге көбөйтүп коюңуздар, эми мындай айта албай калышыбыз мүмкүн. Мен юань менен айта берейин. Анан бул жака жазып да коебуз. Бул 12 юань экен, мындан бияга. Футболкалар го. Азыр өзү жазда келип атайын жакшы болуп атпайбы эмесчи. Мына. Булар 15 юань. Шымдар. Бирок качество деген жана айтып атабыз го. Бул эң качественный жерлер. Мындай арзаныраак эмес. Качествосын буларды коркпой саласың го, любой жакачы. Көрүп атасыздарбы? Джинсын немелери бар. Мына буякта мында жазуусу бар экен. Мына. 14 юань дейт.
Шорталар. 19 юаньдан екен болар. Мұны мындай өз сегментке бөлініп жатқан, негізі Қырғызстан арзанырақ алады. Өзбекстан дағы арзан алады Өзбекстан деле. Анан Россияға жөнөтөм дегендер болсо, мұны қорқпай жөнөтө берсеңер болады да, чынын айтайын ба. Любой качествоңарга эме жооп берет да алар чын. Футболкаларды. Эч кандай аллергия кылбайт, наркотик кылбайт. Монун 19 юань екен. Эми жаш балдардыкы мына 13 юань дейт. Эми буларда айтып атам го, сапат, качество деген аябай эле мыкты да. Мына 19 юань, 15 юань. Мындай эле кылып көргөзөйүнчү сиздерге. Кана. Эч кандай эме жок. Кайра өз кабылына келет. 18 юань. 14 юань мына. Футболкалар. Анан булар 17 юаньдан экен. Ушундай кыскасы. Мындай муну жөнөтө турган болсок, кандай десек болот? Сапатынан ойлонбойбуз да мындай товар жөнөтсөк, чынындачы. Мындай ойлонбой салабыз го, эртең бул кайра возврат келип калышы мүмкүн деп ойлонбойбуз да бул товарлар жөнөтсөкчү. Просто басыны көтөрө алгандарга, мына качество десеңиздер, качество. Кыскасы ушундай мына. Мындай эмелер жаш балдарга көйнөктөр. 12 юань. Жакшынака экен, а? Молар да 14 юаньдан экен. Анан моякта да бир эмесини калтырып коюп турмун, аны да көргөзүп коеюн сиздерге. Мына 12 юань. 12 юань. Анан мунун жетиши менен канча болуп калат деген вопросту эми бир аз түшүндүрө кетейин. 12 юань деп атабыз го. Эми сомго же рубльга өзүңүздөр эме кылып алыңыздар, мен бияка дагы примерно жазып коем. 12ге көбөйтө бересиздер, 12-ни. Мисалы 130 сом боло турган болсо бул футболкаларга көп кошулбайт. Себеби булар жеңил отурат. Ошол себептен 10 сом примерно кошулушу мүмкүн да, эмесиндечи, жолуна. 10 сом, 15 сом кошулат жолуна. Ошол менен эле жетип барат. Анан мындай аны алып атканда да количествого да карайбыз да, биз канчалык пресстейбиз. Если көбүрөөк алсаңыздар, ошончо арзан боло берет да, жетишпасы дагы. Кыскасы ушундай. Мына. Бул көйнөктөрдү көрүңүздөр. 12 юань дейт. Булар бул шоурум, жана айттык го. Бул жактагы мондан, например, 1000 штук десеңиздер, таап беребиз. Моякта турат. 12 юаньдан. Бул жактагы баасы. Жетиши менен мына. Качестводан ойлонбойсуздар бирокчу. Азыр өзүбүз ушундан заказ кылып атабыз азыр. Моякта договор кылып уже эмелерин, чектерин жаздыртып 2000 штук заказ кылганбыз. Ушул жакты бизгечи. Мына. Качество дагы аябай бар экен да. Жазгыга деп атайын, ушундан заказ кылышты. Туугандар. Кыскасы туугандар. Кептин мындай узун сөздүн кыскасы дегендейчи. Качество каалайт элем. Мындай анча-мынча басына карабайт элем дегендер деле хабарлашсаңыздар, эң качество деген товарларды деле таап беребиз. Андыктан, если видеобуз сиздерге пайдалуу болгон болсо, бизге катталып жазылып коюңуздар. Биз сиздерди мындай Кытайдагы сиздердин көпүрөгүңүздөр болуп берели. Буюрса детскийден дагы жакшы видеолор чыгып берип турмакчы сиздерге. Биз менен бирге болуп туруңуздар анда. Подписка басып, бизге катталып коюңуздар. Детский менен иштейм деген
туугандарыңыздарга жөнөтүп койсоңуздар дагы жакшы болот бизин. Андыктан биз менен бирге болуңуздар.